Ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Устаз дейт. Бизде Кыргызстанда дейт, өзгөчө жайкы Саратанда көз сакташ өтө кыйын болуп баратат дейт. Эркектердин кат бойдоктордун актуалдуу темасы. Бир адам бир дем бериңизчи көз сакташка дейт. Ошол эле учурда кыздарга да кайрыла кетсеңиз дейт. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат Нур сүрөсүнүн 30-аятында. Туугандар, мына ушуну жазган адамдар жазып алыңыздар. Илгерки алтын доордо кыздары бой жетиштен алдын кыздарына Нур сүрөсүн жаттатып, өкүмдөрүн толук окутуп чыгарышкан. Турмушка даярдаганда Нур сүрөсүндө эркекке аял затына керектүү бүт адеттер камтылган бир тууган. Кыздарыбызга келгиле ниет кылалы, экинчи сураныч сиздерден. Кыздарыбызга буюрса Нур сүрөсүн окутуп, өкүмдөрү менен тааныштырып чыгабыз деп. Нур сүрөсүнүн 30-аятында Аллах Таала мындай дейт. Элестетиңиз, Аллахым бизге кайрылып сүйлөп атат. Бир тууган, элестетиңиз, мен сизге бир нерсени айтайын. Бир жакын бир тууганыбыз бар, диндеш бир тууганыбыз бар. Эми ал убактылуусуна күйөө баласы начар чыгып, убагында атасы жардам беришкен экен, бүт кийлигишип алып үй жайынан сыртка чыгарып коюшту да. Бирок ошол адам айтат, Аллага шүгүр калыспай, менин сакалым бар, менин иманым бар, менин намазым бар, мен бактылуу. Бул күндөрдө өтөт дейт да. Кээ адам кыйналат го, карызга кабылып, кадыр баркы төмөн түшүп, элге батпай, жерге батпай, дүйнө барса аялы жемелейт, эч жерге батпай сыгылып калганда, ушундай туңгуюкка кептелип, бир жарык шоола учкуну көрүнбөй калганда, баланча деп бир досу келсе, жардам деле бербейт, келип даалысын тапта, досум эч нерсе эмес. Бул күндөрдө өтөт досум. Эртеңки күндү унутпа, Кудайдын берерин унутпа деп аркасынан бир таптап койсо, кыйынчылыктагы бир сөз өмүр бою дем болот, эстен чыкпас. Эмнеге айтып атам? Аллах Таала бизге кайрылып айтып атат, момундар деп. Пайгамбар аркылуу айтып атат да, момун үммөттөрүң айтып кой ушул аманатты деп. Алла бизге кайрылып атат. Элестетсеңиз, жана кыйналган адамга бирөө келип кайрылса кандай көңүл көтөрүлөт? Аллах бизге кайрылып атпайбы мусулман бир тууган? Мусулман эркектер аялдарга эмне деп кайрылды? Нур сүрөсүнүн 30-аяты Куллил муъминина ягудду мин абсарихим. Момун эркектерге айт, көздөрүн арамдан тыйсын, сактасын дейт. Көздөрүн арамдан тыйсын. Арам болгон нерседен сактасын. Ва яхфазу фуружаху, уяттуу жери менен зинага барбасын. Залика азка лаху. Мына ушул көздү тыюу арам мамиледен сактай турган эң эффективдүү жол, эң жакшы жол деп атат. Момундар үчүн көздү тыюу эң таза жол деп атат. Анткени аяттын акырын караңыз. Өкүм акыр коркутуу болуп атат. Мындай эскертүү болуп атат. Инналлаха хабирун бима яснаун. Аллах Таала ар бир көз берген адам көзгө аманатты өтөп атабы же сактабай кыянат кылып атабы, ар биринен кабардар дейт. Көзү менен көрүп же көрбөй аткандан кабардар. Кылт эткөн оюнан дагы кабардар дейт. Эркектерге айтып өтпөстөн 31-аятта Аллах Таала улантып айткан: "Ва куллил муъминат", момун аялдарга да айткан. Түрүп өткен жандын бардыгында нафси бар да, ал деле кызга башка болуп калышы мүмкүн. Ва куллил муъминат, момун аялдарга айткан: "Ягудудна мин абсарихим", көздөрүн сактасын, "Ва яхфазна фуружахун", уяттуу намыстарын алакандай намысына бекем болушун дейт. Адам нике менен гана жакшы күн кечирип өткөрсүн дейт. Демек көздү сактоо жанагы нерседен, зинадан алына ала турган эң чоң калкан дагы болот, күчтүү чеп дагы болот бир тууган. Экинчи, башка бир аятта Аллах Таала айтат: "Кул хуаллази аншаакум", Аллах Таала силерди жаратты го топурактан. "Ва жаала лакумус сама", силерге кулак берди. "Вал абсар", көздөрдү берди. "Вал афида", жүрөктү берди. "Калилан ма ташкурун", силер негизи Аллах Таалага аз шүгүр кыласыңар дейт. Шүгүрүңөр аз жараткан Аллах Таала. Аллах Таала уга турган кулак берди, көрө турган көз берди, сого турган жүрөк берди. Элестетиңиз, азыркы ушул тапта бейтапканаларда жашоодо күрөшүп, балким акыркы жүрөгү согуп аткан адамдар бар азыр. Жашоодо көзү көрбөгөн адамдар бар, кулак укпаган адамдар бар. Силер өтө аз шүгүр кыласыңар. Аз шүгүр кыласыңар дегенде алымдар чечмелейт. Имам Тобари тафсиринде айтат: "Көзгө жакшы нерсени көрбөстөн арам нерсеге карап ушинтип шүгүр кылбайсыңар" дейт. Арам нерсени угуп, жакшы нерсени укпай, арам нерсени угуп, дегдеп ушуга кыянат кыласыңар дейт. Эми кечиресиздер, кичине кенен жооп берейин, уруксат бериңиз. Ошон үчүн бир тууган көздү сакташ керек, сизге дем ушул Курандан бир аят, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнөн бир аят. Али радhiyallahu anh кайрылып, кийинки үммөткө айткан деп буйрук кылган. Али, о Али, өзүндөн кийинкиге айта жүргүн: "Ла тутби назрatan назрата",
биринчи көз караш менен кокус карап калсаң аял затына, ага жемеленбейсиң эгер атайлап кызыгып карабасаң дейт. Көзүңдү көрбөй мынтип жүрө берсең да чалынып кетесиң да. Астында карайсың, бирок ошонун өзүндө да көзүң кокустан чалыгып түшүп калса, биринчисине жооп бербейсиң, бирок биринчи көз карашта экинчини улап кетпеген дейт. Ла тутби'ун назрата улап экинчи мындай экен деп жоолугун чечип карап койгон дейт. Кээ бир адамдар бар го, ушундай элестетип коет да. Чын. Шунтип элестетип коет. Бир көз караштын аркасынан экинчини ээрчитпеген дейт. Неге? Биринчи көз караш сенин пайдаңа дейт, эми басып жүрүш үчүн эгер атайлап кызыгып карабасаң. Валейсат лакал ахирату, акыркы экинчи көз караш сен үчүн жазылбайт, күнөө болуп жатат дейт. Көздүн маселесинде айтып атат. Эми болуптур, сиз бойдок экенсиз. Үйлөнөйүн десеңиз, үй бүлө сиз менен иши жок. Үй бүлө той топур башка менен убара. Агаңыздан аттап кете албайсыз. Байкуш сизге дүйнө тарда кенен дүйнө. Эмне кылып турасыз? Анда сиз орозо кармаңыз. Имам Бухари ватман хадисте келген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Я машара шабаб, о жаштар жамааты, мен стата минкум ба'ата фалятазавваж." Ким үйлөнүүгө каражатта, жон териси менен үй бүлөнү башкарып кетүүгө даяр болуп жетилсе, каражаты бар болсо, фалятазавваж, кечиктирбей үйлөнсүн дейт. Ким үйлөнө албаса, фаалихи биссом, орозо тутсун, фаиннаху лаху вижа, орозо шахват, көңүл кумарын азайтып турат, акыретте тозоготуна калганыч болот дейт. Анан дуа айтыңыз. Мына мен азыр дуаны, эки дуаны айтайын, жаттап алыңыздар бир туугандар. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи айткан дуа. Биринчи дуа. Аллахумма инни а'уду бика мин шарри нафси. Бул хадис имам Абу Дауд риваят кылган. Аллахым, мен өзүмдүн жамандыгыман сактоо сураймын. Ва мин шарри шайтани ва ширки. Экинчи, ширк, шайтандын жамандыгынан жана Аллага шерик келтирүүдөн сактоо сураймын. Ва ан ақтарифа ала нафси суан. Өзүмө бир жаман күнөө иш кылып, ау ажурраху ила муслим, же бир мусулманга жамандык кылуудан сактоо сураймын. Теше берип, тигиле берип карасаңыз, ал деле ой бузулуп кетиши мүмкүн да. Өзүмө да башка бирөөнө да жамандык кылуудан сактоо сурайм дейт. Бул биринчиси. Кыргызчасын эстеп калдыңыз. Экинчиси өтө таасын дуа. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, бул хадисти имам Абу Дауд Тирмизи риваят кылат, керектүү хадиске кошкон муну. Аллахумма инна а'уду бика, Аллахым мен сенден мин шарри сами, кулагымдын жамандыгынан сактоо сурайм. Ушак уудан. Интрига жараткан адамдар бар. Ар бир адамды өз жайына коюш керек, интрига жаратпаш керек. Кулагым менен жамандык, кулагымдын жамандыгынан сактоо сурайм. Ва мин шарри басари, көзүмдүн жамандыгынан сактоо сурайм. Арамга тигилип карагандан. Ва мин шарри лисани, тилимдин жамандыгынан сактоо. Ва мин шарри калби, жүрөгүмдүн жамандыгынан. Акыркысы маанилүү, ва мин шарри мани, бел суумдун жамандыгынан сактоо сурайм дейт. Чубак устазба Пакистанга барып келип айтты эле го, түндүн бир окунду уктай албай чыкканда, өтө чоң аалым пакистандык Фарух Макки деген устаз бар эле деп. Билесиздерби? Ошол киши Курандан бүт ижазасын берип, мына Курандан окутуп атам деп. Ошол киши менен умра барганда 2 рет жолуктук. Ошол устазыбыз да сабакта айтат, Аллага шүгүр, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасын айтса, кадимкидей шахват кайтат дейт. Акыркы экинчи ва мин шарри мани, Аллахым бел суумдун жамандыгынан сакта деп, ихлас менен айтса, кадимкидей шахваттан кайтат дейт. Ошентип бир досубузга айтсак, кийин мага чыгыптыр, чындап эле ошону тажрыйба кылып көрдүм депчи. Чындап кадимгидей, о пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалгандан сүйлөбөйт да бир тууган. Бир мынакей сизге дем берип атабыз, элестетиңиз, бир суроо канча убакыт ажыраттык. Ошол учурда кыздарга кайрыла кетсеңиз дейт, садаган кетейин эжекелерим, садаган кетейин карындаштарым, туура эми ысык болот, башка болот, бирок акыреттин ысыгы мындан да күчтүү болот. Туура? Башка жакта деле ысык, мындан ысык, жерде деле кадимкидей жабынып, кадимкидей жакшынакай кийинип, эми өтө баягындай чүмкөнүп кетпесе дагы шариатка шай ошол эле учурда өзү ысып кетпегендей кийинип жүргөндөр бар. Ошон үчүн барып бардыгы аял заттын жүрөгүнө иман берсин, Кудай инсап берсин, туура жол берсин, барып иретине келсин. Анан медицинада да изилдеп чыкты муну. Азыр менен жанаң диний жак менен айтып туруп алсам, теңирчилер чыгат, анан аялдын укугун коргонуштар чыгат эртеңчи. Алардан коркуп аткан жерибиз жок, бирок мындай ар тараптуу кылып жооп берип кетели, мына ислам дини мыкты дин экендигин көрсөтөт. Акыйкатта мыкты дин. Медицинада раковый клеткалар каяктан чыгат, мына дарыгерлер отурат, тастыктайт аны. Ашыкча кээде күндүн энергиясы да ашыкча тие турган болсо, анан адамдын өзүнүн жамандыгы күндүкүнөн дагы жаман болот бир тууган. Анткени пайгамбар айткан, Имам Бухарида хадис иннал айна хак, көз тиүү чын деген. Басып бараткан төөнү казанга чыгып коет, адамды көргөн ризк коюш. Бул деген ошончолук өзүнүн касиети жаман деген сөз. Туура эмес колдонсун. Ошончугу суктан өр жанагы жер раковый клеткага айланбасын да.
Ошончолук акырын өзүңүздүн ден соолугуңузга Кудай Таала жабын дедиби, хиджабка кир дедиби, ал нерседе көптөгөн жакшылыктар бар. Канчалык аял заты чечинип кете берсе өзүнө зыян болуп калат, эми иншалла акырындык менен келе жатат, аста секин ыйман менен, ынсап менен келет Кудайым буйрса. Эми түшүнбөй аткан адамдар жаман көрбөш керек. Акырын аста секин түшүнгөндөн кийин ал башка нерсе болот. Түшүнүктүбү? Кудайым биринчи кезекте аял затына туура түшүнүк берсин дейли. Бир ар намыс берсин дейли.